Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 3-класс, 2-чейрек үчүн. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Төлөбаева Кандала Туктабаевна алып барат. Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, сабакка даяр болсоңор, жогорудагы сүрөткө көңүл бургула. Бул эмне? Азаматсыңар. Бул үй. Мында кимдер жашайт? Азаматсыңар. Мында адамдар жашайт. Балдар, үйдө адамдар менен бирге дагы эмнелер жашайт? Анда дал ушул суроого жооп алыш үчүн мен силерге азыр табышмактарды айтам. Силер табышмактардын жандырбагын табасыңар. Биринчи табышмак. Бурап койгон сааттай кыйкырат дайым таң атпай. Бул эмне? Азаматсыңар. Бул короз. Пайдалуу куш кишиге, булар жашайт үйүңдө. Жемин берсең жакшылап, жумуртка тууйт күнүгө. Бул эмне балдар? Азаматсыңар. Бул тоок. Сууда сүзүп ойногон, суук тиет деп коркпогон. Бала көрсө кубалап, балапанын коргогон. Бул эмне? Бул каз. Окшош экен бүт баары, узун экен буттары. Болсо дагы канаты, билбейт экен учканды. Бул эмне балдар? Жардам берейине, бул күрп. Жалбырактай таманы, майпаң басканы. Баткак суудан чыгышпайт, балыр экен тамагы. Бул эмне балдар? Бул өрдөк. Мына балдар, табышмактарды окуп, алардын жандырмагын таап алдык. Демек, үйдө адамдар менен бирге үй канаттуулары жашайт экен. Балдар, бүгүнкү сабакта эмне жөнүндө сөз болорун билип алдыңарбы? Анда эмесе баарыңар дептериңерди ачып, 5 айынын 9-у тема үй канаттуулары деп жазып койгула. Жазып койдуңарбы балдар? Анда калем саптарыңарды коюп, бүгүнкү сабактын максаттары менен таанышып алгыла. Бүгүнкү сабакта жаңы сөздөрдү окуп маанисин түшүнүп аласыңар, алар менен сүйлөм түзөсүңөр. Үй канаттууларына кам көрүү керек экендигин жана алардын адамга келтирген пайдасын түшүнүп аласыңар. Алган билимиңерди күндөлүк турмушта туура пайдаланууга көнүгө бересиңер. Сабагыбыздын максаты түшүнүктүү болсо, балдар, баарыңар китебиңердин 73 бетин ачып, биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Мында бизге сүрөттөгү үй канаттууларын эстеп, көптүк түрдө жазгыла деген тапшырма берилиптир, балдар. Анда эмесе сүрөткө карап, үй канаттууларын эстеп алалы. Короз, тоок, күрп, каз, өрдөк, балапан же болбосом жөжө. Мына ушулар үй канаттуулар экен. Эми мына ушул сөздөргө көптүктү билдирүүчү лар мүчөсүн жана анын варианттарын кошуп, көптүк түрүндө жазышыбыз керек экен. Мисалы, короз, короздор. Лар мүчөсү лар, лер, лор, лөр, дар, дер, дор, дөр, тар, тер, тор, төр болуп өзгөрөт, балдар. Мына ушундай кылып, үлгүдөгүдөй кылып, дептериңерге биринчи көнүгүүнү жазуу түрүндө аткаргыла. Жазып бүттүңөрбү, балдар? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Жүн. Пух. Кам көрүү. Заботиться. Ачуулуу.
Сердитый. Сактайм. Охраняю от. Пайдасы. Польза. Койтуп. Гордо держа. Койнун. Тело. Канат күйлөп. Расправив крылья. Сүйрөп. Волоча. Сүрдүү. Грозный. Куушуп ойноп. Играя в догонялки. Өзөн бойлоп. На берегу речки. Кетет өрдөп. Уходит гулять. Мына балдар, жаңы сөздөр менен таанышып алдык. Анда эмесе баарыңар экинчи көнүгүүгө көңүл бургула. Мында бизге текстти окуп, суроолорго жооп бергиле деген тапшырма берилиптир. Бизге айылда деген текст берилиптир. Бекжан деген бала өзүнүн айылы жөнүндө айтып берип атат. Анда эмесе конт коюп уккула, мен силерге текстти окуп берейин. Андан кийин текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Айылда. Менин чоң атам айылда жашайт. Короосу абдан чоң. Короосунда ар түрдүү үй канаттуулары бар. Мына тоок жана жөжөлөр. Мен аларга жем, суу берем, мышыктан сактайм. Бул короос. Ал эртең менен бүт айылды ойготот. Сууда өрдөктөр жана каздар сүзүп жүрүшөт. Алар сууну жакшы көрүшөт. Бул күрп. Ал ачуулуу. Мен ага жакын барбайм. Күрптүн да жөжөлөрү бар. Алар бизге эт, жумуртка беришет. Үй канаттууларына кам көрүү керек. Мына балдар. Эми текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Үй канаттуулары кайсылар? Үй канаттуулары короос, тоок, каз, өрдөк, күрп жана жөжөлөр. Сууда эмнелер сүзүшөт? Сууда өрдөктөр жана каздар сүзүшөт. Короз эмне кылат? Короз эртең менен бүт айылды ойготот. Үй канаттуулары эмне берет? Үй канаттуулары бизге эт, жумуртка берет. Мына балдар. Жогорудагы сүрөткө көңүл бургула. Үй канаттууларына биз ар дайым кам көрүшүбүз керек экен. Аларга убагында жем, суу берип турушубуз керек экен. Сүрөттү карасаңар, кыз үй канаттууларына жем берип жаткан учур экен, балдар. Эми балдар биз 3-чү көнүгүүдөгү ырларды көркөм окушубуз керек экен. Мында бизге үй канаттуулары жөнүндөгү ырлар берилиптир. Каз. Койкойтуп созуп мойнун, шамалга созуп койнун. Каркылдап канат күйлөп, басканы кандай сонун. Күрп. Канатын жерге сүйрөп, белгисиз тилде сүйлөп. Кызарып мойну башы, корозу сүрдүү жүрөт. Өрдөк. Суу чачып, куушуп ойноп, жем издейт өзөн бойлоп. Кез-кезде кетет өрдөп, жоголуп нечен өрдөк. Мына балдар, кандай сонун ырлар берилген анда 4-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Мында бизге көпчекиттин ордуна га мүчөсүн коюп, сүйлөмдөрдү толуктагыла дептир. Га мүчөсү ка, ге, ко, гө, ка, ке, ко, кө болуп өзгөрөт, балдар. Көпчекиттин ордуна га мүчөсүн жана анын варианттарынын кайсынысы туура келсе, ошону коюп, ал эми
Сызыкчалардын ордуна керектүү сөздөр менен сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Биринчи сүйлөм. Мен күнүгө тоокторго жем берем. Мына ушундай кылып балдар 4-чү көнүгүүнү жазуу түрүндө аткаргыла. Жазып бүттүңөрбү балдар? Анда эмесе калем сабаңарды коюп, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакта биз эмне кылдык? Бүгүнкү сабакта биз табышмактарды окуп жандырмагын таптык. Сүрөт аркылуу үй канаттууларын эстеп аларды көптүк түрүндө жаздык. Жаңы сөздөр менен тааныштык. Текстти окуп суроолорго жооп бердик. Үй канаттуулары жөнүндө ырларды көркөм окудук. Көпчекиттин ордуна га мүчөсүн коюп, сүйлөмдөрдү толуктадык. Үй канаттууларына кам көрүү керек экендигин түшүндүк жана алардын пайдасын билип алдык. Сабагыбыз түшүнүктүү болсо балдар, үйгө тапшырма 3-чү көнүгүү. Силер үй канаттуулары жөнүндөгү ырларды жаттап, мага WhatsApp аркылуу тартып жөнөтөсүңөр. Силердин аткарган тапшырмаңарды жогорудагы баалар күтүп турарын эсиңерден чыгарбагыла. Анда эмесе, кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.